Чегара маселесинде дагы мына ушундай. Мен кыйынмын, сен кыйынсың деп, бардык өзүнүн кыйын экенин далилдеп, анан чегаранын жанына барбастан туруп, аялынын койнунда ысык төшөгүндө жатып алып, эртең менен кашасын жеп отуруп, мына интернет жазып коет, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Адамдар дуруш турган усталар бар урматтуу бир тууган. Дагы көрүп атабыз, дагы куруп атты чегарага деп атабыз. Эгер чегара такталмайынча, анда проблема боло берет. Мага өткөндө Кулундан адамдар келишти. 3 адам келди. Эң акылдуу адамдар, жаштардын лидери, башкалар келип айтып атат. Уктаганда дейт, тынчыктай албайбыз кадимкидей. Жана ок үстүңөн жаап турган учурда эч нерсенин дамы сезилбей калат экен. Биз кулундулуктар ошо ызычуу болуп аткан жердегилер ошого биз макул элек, бизге зым менен болсо да тактап тосуп берсе, так биздин чегара деп билет эле. Кээ бир жерлер бар, талаш, же алардыкы эмес, же биздики эмес. Кээде алар биздики, кээде биз алардыкы дей беребиз. Бирок маселе так болбой атпайбы? Маселе так болбогондон кийин чегара кутур берилип кирип отуруп, чегара кетип калып атат. Аны адамдар түшүнгүсү келбей атат. Бирөөлөр маселени билбестен туруп эле жарма патриот болуп атат да. Куран эрежеси вассульху хайрун. Анча-мунча укуктардан кечип болсо дагы биз жарашууга жетип алып туруп, тактап ала турган болсок, биздин кыйылбай турган өмүрлөр кыйылбай турган. Бул тынч жашоо деген сөз. Эми тиякта октун үнүн уккан адамдар көчөгө чыга албай кал, жашоо жүрбөй кал деген сөз, урматтуу бир тууганым. Куран эрежеси вассульху хайрун дейт. Кудай Таалам жерди өзү кимге каалаганда берип кое берет. Айтыңыз. Чегара боюнча маселе чындыгында мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн мынакей. Мен чегарага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушу плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Ана муну капталып талаш маселе. Талаш маселе бизде канча жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чегараны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60-ын аларга берип, 40-ы бизге калса дагы, берип болсо дагы чегараны тактап алыш керек да. Анткени чегара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болбогондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна наразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чегара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жака келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи. Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөөк. Четинде кармап отур, четинде кармап отурасыз мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, жизин жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мындай кылып жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чегарадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөйсүң кандай проблема бар экендигин. Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошон ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин кыргыз жаранда калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мына Өзбекстандын президенти Манас айылын салып койду 40 күндө, бир айылдын бардыгын көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсок, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңерби? Кааба дейт, Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, мына мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. Бизде чегарадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чегараны такташ керек, ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздик ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз, азыр айтып бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, антып берди, минтип берди деп ызычуу кыла берет, иш калбай кете берет да. Эгер ушундай сөз боло, биздин элибиз анык башы жакшы дегенде, анда биздин акай бел чечип коймокпу эмдигиче. Анда жанагы чегара мында кыркылбастан баягы жерде токтойт эле. Ошондо бере турган берип кыркып калганда, азыр бияка чейин жылбайт, урматтуу бир тууганым.
Biz bilbeymiz көп nerseni. Kартаны жакшы билгендер көп нерсе мындай болгондугун билет, урматтуу бир тууган. Маселе такталбай тургандыгы үчүн. Балким сенин айылың чыгарып талаш жерде турат. Мени жериңи бер, ага ыраазы бол сен. Сага бияктан жер беребиз. Зато адамдын каны сакталат. Зато ошондон бери кирип кетпейт деген маани да. Чынбы? Жанагы Сингапурдун атасы Ли Куан Ю деген бир сөзү бар. Чыныгы лидер ким дейт? Чыныгы лидер дейт. Кандай гана чечим, оор чечим кабыл албасын, ошол чечимдин туура экендигин, пайда экендигин өзүнүн жарандарына түшүндүрүп бере алган адам дейт. Чыгып айтыш керек, элим деш керек. Жер жок болуп кетип атат. Анын бир эле маселеси мына ушундай кылганда болот десе, түшүнөт эл. Анан коркуп эртең кетип калсам эмне болот экен, анан Кудай сөк эмне дейт экен, бужу деп эртең деген болбойт сага. Сага бүгүн деле бар, болду. Императорлордун келечеги болбойт. Алар бүгүнкү менен иштеш керек. Эртең башка император болот. А сенин жашооң Кудайдын колунда. Аламдын баары чогулуп сага жамандык кылгысы келсе, Кудай тагдырыңа жакшылык жазса, эч ким сага жамандык кыла албайт. Эгер Кудайым сага жамандык жазса, дүйнөнүн баары чогулуп келип сага жакшылык кылып бере албайт. Ушул бияка кире турган болсо, маселе чечилет эле. Сиздин сурооңузга жооп мен айтам, ашыгы менен берилди деп ойлойм. Эмеспи? Жок, ушундай. Окуп берейин. Эгерде Кыргызстандын абалы ушул бойдон кетсе, акыры жакшылыкка барып такалбашын жаңылык тармактарынан көрүп жаткан чыгарсыз. Устаз, биз эмне кыла алабыз? Жооп бериңизчи. Башчыларыбыз болсо кайдагы маселелерди карап отурушат. Устаз, дубадан башка эмне кылуубуз керек? Экинчиси дейт, мен айрымдардан жаман сөз угуп коркуп атам. Ал сөз, эгер Кыргызстан ушул бойдон кетсе, жок болуп кетүү коркунучу бар дешип атат. Жоолук маселеси, имамдар маселеси, сабаксыз дешет өздөрүчү. 120-сын ашып барса, 20-сын тааныбыз, алар да бизге пайдалуу нерсени талкуулашпайт дейт. Эми бул азыркы интернетте мындай бир калың катман айтып аткан сөзү. Бирок бир маселе Тажикстан боюнча, мисалы үчүн бизде деле, мисалы үчүн мындай падышабыз, бийлигибиз айтып атса деле, кээ бир адамдар кулак салып иш кыла берген сыяктуу, алардыкы биздикинен дагы бетерирээк да. Мисалы үчүн жана чек арага курулуш куруп башташты, болбой эле, кийин кайра бузушту. Анткени кийин мамлекеттик күчү жетти деген сөз да. Ошого эки президент жолугуп эле, дароо эле чек арада эмне кылып атат дегендей, биздин дагы жана бийликке баш ийбей мындай бир жанагыдай бейбаштык кылып, анан баары токтолгондой эле, алардын да бейбаштары бар да. Болбосо бийлиги барып ал деген сөз эмес. Бул биринчи маселе. Аны туура кабыл алыш керек. Кечээ эле экөө жолугуп анан эмнеге бүгүн ушундай десе, жанагы өрдөк, жанагы кой аксагы менен жүз дегендей сөз. Биздин бейбаштар бар, алардын дагы бейбаштары бар деген сөз да. Мынакей камераны атып кетип атышты. Эмне атат аны билбейм мен, мисалы үчүн. Ошондой бейбаштар. Анан урматтуу бир тууганым, дуадан башка эмне кылабыз? Дуадан башка иш көп бизде. Биз биринчи өзүбүздү, анан үй бүлөбүздү, анан чөйрөбүздү динге алып келгенге аракет кылабыз. Дин менен жашаганга аракет кылсак, анда бардыгынан сакталабыз деген сөз болот. Бизде дин иммунитет болуп бериш керек. Дин жок болсо анда биз өзүбүз туруп жок болуп кетебиз да. Ошон үчүн биз ушул маселеде мында ачууланыштын, башка кылыштын кереги жок. Facebook'та көбүнчө жанагы май чачкычтар менен жардам түрткүчтөр отурат. Май чачып пуф деп күйгүзүп турат. Андан сыйлык алабы билбейм, эмне болот. Анан жардам түрткүчтөр жаргап келет да, сени мактап келип туруп, шунтип түртө берет. Деген бойдон түшүп кетесиң. Ошондой Facebook'та көбүнчө. Алардын беттери жабык, пардасы бар бардыгыныкы. Бардыгы мастурат, бардыгы хижапта турушаттыларчы. Ошого аларга маани бербеш керек. Мен ойлойм, бизде андай коркунуч жок, андай эмес, жакшы. Балким жылдан жылга жакшы. Мисалы үчүн бир мисал, мен Корея боюнча каргуза берем деп убакыт бүтүп калды. Бир айтып берейин. Кореянын жери биздикинен 2 эсе кичинекей экен, эли 10 эсе көп экен. Эң сүйүнүчтүүсү Борбордук мечитине барсак, иштима болду Кореяда. Мечит ушундай асты арекен 2 кабат мечит экен. Мечитте Пакистандан келген шейх урусча дават кылып атат, ал арабчага которулуп атат, англисча жана кыргызчага которулуп атат. Дүйнөдө биз 6 эле миллион элбиз. Анын үстүндө кыргыздар андан да азыракпыз мисалы үчүн. Мен кыргыз деп бөлгүм келбейт, бирок болгон факт да. Ошо биринчи кабатта олтура биздикилер отурат. Кыргызча сүйлөө деп сүйлөшүп отурат, кыргызча которулуп атат. Не? Бул деген ошол жерде ошентип чогулуп дават кылып атат. Намазкана ачып атат. Демек, дин бар бизде деген сөз да. Биз жок болбой турган элбиз, урматтуу бир тууган. Анткени Кудайым бизге динди берип койду да. Ошону бекем карманышыбыз керекпиз. Аны карап отурбас, өзүбүз оңдой бере турган болсок, ошого жараша. Бизге жараша падыша келе берет, урматтуу бир тууганым. Падышанын келишинин сүннөтү элге жараша келет. Сен жакшы болсоң жак, жаман болсоң жаман деген сөз.
Мынтип мындай жашы өтүп калганда турат, о илгерки доорду көргөндөр бар. Карасаңар, ар бир падышабыз биздин ар бирибиздин өзгөрүшкө жараша келет. Окуу ачылып, бардыгы чет элге окууга кеткенде Акаев келген, окумушту баштары жылтырап, эң чокон окумушту келди да. Кийин барыбыз үй салганда Бакиев келди. Анан анча-мынча эмне болду, ушинтип отуруп, анан кийин азыр мынакей намазхан болуп калдык, намазхандар келип атат. Айтор заманга жараша Кудайым жиберет. Ошон үчүн сен кандай падыша алып келиш керек, шайлоого барып деп эмес. Сен өзүң оңдой берсең, Кудайдын сүннөтү ошондой бардыгы келе берип турган болот. Сен кыжалат болосуң. Менин балам кандай болот, кызым кандай болот, келечек кандай болот деп. Сен балдарыңа берген тарбия өзүңөн. Ана балдарга тарбияны өзүң намаз окубай туруп намаз оку десең болбойт. Балдарга тарбия, балдарың кандай болушту кааласаң өзүң ошондой бол, болду ошол эле. Балдар сени ээрчит баары бир. Сени ээрчит баары бир.